Кыржетиден 56 кошуп единица кошуп берип атасыздар. Туурабы? Мен төрайымга мындай суроом да. Сиздер азыр дагы 56 сот көбөйтүп бергиле деп атасыңар да 447ден 56 кошуп единица кошуп бергиле атасыздар. Туурабы? Кошуп берсек эмне болот? Сотто эмне кыска айтып бериңизчи, эмне болот? Эмне өзгөрүү болот? Системада. Эми жанагы мен башында айтып кеткен ошо соттук укуктук реформа, соттук укуктук реформанын жыйынтыгын биз ошо кодекстерди иштеткенге ошол судьялар эмне кылат? Иштейт, материалдарды карайт, иштерди карайт ошол судьялар. 56 кишини көбөйткөнүңүздү азыр реформага ушул иш менен реформаны ошо кишилер чечеби 56. Эми жаңы кодекстерди ким иштетет анда? Ошолор иштейт да. Жаңы кодекстер күчүнө киргенден кийин Сиз жаңы эреже менен иштеш керек. докулбай сүйлөңүз. Биз жакшынан эле суроо берип атам. Ошо эмнени өзгөртөт? Мага кыска айтып бериңиз. Ушулар иштейт. 450 иштебейт ошо 50 менен кошулса иш чыгып кетеби деген суроону берип атам да. Мен ошо айтканым адистештирилген судьялар иштеш керек деп атабыз. Ошон үчүн аларга жаңы дагы көлөм түшөт, көбөйөт, нагрузка көбөйөт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, азыр сиз мүмкүн укпай калдыңыз. Мен башында айттым, мына 2 судья иштеген соттор бар бизде. Райондордо 2 судья иштеген. Бирөөсү тергөө судьясы болсо, бирөө кылмыш иштерди караса, жарандык иштерди караган судьялар жок болуп калып атат бизде. Мен түшүнүгүм боюнча соттордун жетишпегендиги эмнеден болду? Бул көбөйтүүдөн эмес да, мен специалист болбосом дагы биз көрүп турабыз да. Соттор годами сотторду жылдырат. Бир соттун бүтүшү өзүнүн ошол ущерб келтиргенден ошол соттолуучуну соттоп бүткүчө 10 эселеп кымбат расход кылып атасың. Жылдап райондон, областтан, Верховныйдан кайра кетет. Сот бүткөндөн кайра жаңы ачылган жагдайлар. Кайра бир сот 100 жолу болгон соттор бар экен, бир эле кылмыш боюнча. Ондоп, жылдап, туурабы же туура эмес айтып атамбы? Андай фактылар бар. Андай фактылар бар эмес эле, толтура. Көпчүлүгү эле ушундай. Ушул жактарын карашыңыздар керек да. Количествону көбөйткөнүңүздөрдөн биз каршы эмеспиз. Эми аны суранатсаңар эмне жок деп элек. Биз сот системасы алдыга жылсын дейбиз. А сиздердин жылдырып аткан жумушуңуздар негизи. Атаңа бар, энеңе бар, агуй эмне дейт экен, көгүй эмне дейт экен, башкасы эмне дейт экен, Верховный сот эмне дейт экен, районный, областты карайт. Ушундай болуп жылдап бири-бирине жылган үчүн сот системасына наразычылыктар көп болуп атпайбы? Мен ошону айтайын десем, сиз 50 менен көбөйтүрсөк кыйратып беребиз деп мага кайра ток кыласыз дейт. Мен башка нерсени айткым келип атат да, же туура эмес айтып атамбы? Мен кыйратабыз деген жокмун. Мен айтып атамын, азыр ошо кыйратышыңыз керек да, негизи ошентип келдиңиз да, жаңы келдиңиз. Аракет кылбашыңыз керек, сиз ошону жасайм деп келдиңиз да, ошон үчүн биз сизди ишенип сизди сунушташты, биз бекиттик. Жасайбыз дешиңиз керек да. Рахмат. Биз сизге ушундай нерселерди айткыбыз келип атат. Анан мына жылдап боло турган бир, например, 100 000 сомдук же 20 000 сомдук ишти 5-6-10 жолу, 20 жолу сот болсо, андан себестоимость кымбаттап кетип атпайбы? Аны камаганда, аны дагы жылдап, ушул жактарына бир качан алып келесиңерби? Башка өнүккөн өлкөлөрдүн система, сот системасына ушуларга качан биз түшөбүз? Биз сот системасы оңолбойн, калганы оңолбошуна көзүбүз жетти да. Сиздин биздин дарекке айтылган эскертүүлөрдү биз эске алалы. Жойгонго, кемчиликтерди жойгонго аракет кылабыз. Бирок сот система ал кылмыш иштер, мисалы, ал жөн эле бизге түз эле сотко түшпөйт жарандардан.
ал тергөө органдардан түшөт. Тергөө эгерде тергөөдө кемчиликтер болсо, аны соттон жойсо болсо, жоюлганга болсо жоюлат. Анан иш каралат. Эгерде андай кемчиликтер жоюлбаса, кайра тергөөгө жиберилет иш. Ал мыйзам чегинде. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Тергөөгө жиберилет. Тергөөдөн жиберилгенде кээ бири соттон өтпөйт. Ушундай маселелерде тиги тергөөчүлөрдүн жоопкерчилиги эмне болуп атат? Канча тергөөчүнү 1 жылдын ичинде акыркы жылдары наказать эттиңер. Сиздерде андай эме барбы, ошондой мүмкүнчүлүк? Чындыгында бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Биз тергөөчүлөрдү жазага тартканга андай бизде мүмкүнчүлүк жок. Сиздер анализ кылып туруп, сиздер беришиңиз керектер да, прокуратурага, каяка бир жоопкерчилик болуш керек да. Анда тергөөчүлөр жиберип коет дагы, соттон өтпөй кайра ал иштер сынып. Кошулам сизге. Канча кишинин убактысын алып атат, соттордун убактысын алып атат, тигилердин канча алардын эмесине ущерб келтирип атат, алардын адам укугу каякта калды. Ушул болбой турган, өтпөй калган иштерди ошол тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине сиздер бир мындай реакция кылып бере турган органдарга беришиңиз керектер деп ойлойм да мен. Рахмат, кошулам сизге. Биз деле мына мен жаңы жумушка, бул кызматка кирдим. Ички иштер бөлүмүнөн башка органдар менен дагы биз укук коргоо органдары менен кезге